билем. Көлдүн тегерегинде толтура жерлер катылып калган. На самом деле анча гектар эмес. 1 гектар деген жерге 5 гектар деп көлдү жазып койгонсуңар. Береле пункт. Кошуш керек болчу деп атам. Береле пункт. $3000, $2000 берип атабыз дейт да. Бул взятка. Баягыда эле ушу жерден алдап кетти. 2 жол алдап атат. Мына аз келебиз, жасабыз, алып келебиз деп эле кайра эчтеке жок. Бир эле суроону берип атам, баягы эле. Эмне болду регистрациябыз? Эртең келем, күтүп тур дедиңиз эле. Бул суу жанагы көлдөрдү каттоо боюнча. Жана искусственный сооружениялар боюнчачы. Күткөнч мына департаменттин директору да отурат бул жерде, рыбный хозяйство. Баягы деле отурган. Биз жок, биз өзүбүз эми иштеп баштайбыз уже ал боюнча. Регистрация керек. Мына азыр ысык атада госимущество өткөрүп берейли деп атат да. Бирок госрегистр каттай албайбыз деп атышат. Жанагы эмесин көлдүн размерин көлдөр айтып атам да, көлдөр бар. Бирок алардын баары айтып атпаймынбы? Жайыт, багара деп катталып турат. Жөн эле 1 гектар жайыт деп эле турат да, или 1 гектар багара деп турат. Алар эң кызыгычы налог төлөйлүк, арендасын төлөйлү деп атса, айыл өкмөттөр ала албай жатат, потому что бошотту да президент багараданчы. Атыгилер иной кылып койсок, жана земли промышленности кылып койсо, жана эме менен, ак водоэксплуатация мененчи, ал жөн эле как мындай бассейн сыяктуу болуп калат экен көл. Жакшы болот эле да, ошол айыл өкмөттөргө акчасын төлөйт эле да, анан улам бирөө келип эле тийше бербейт эле да. Сиздин тапшырма менен биз чогулушканбыз. Мен азыр 4-5 керек жок. Биз эме кылабыз. Давайте келгиле, киргизели. Киргизебиз. Эми келбей койбодуңарбы? Эме болуп калды да. Мен кетип калдым командировкага. 3-4 күнү сүйлөштүк дагы. Ушул жумада баштайбыз. Кызыксыңар. Силердин департаментиңердин пайдасы эмне анда мына мыйзамды кабыл алып эмне кылабыз? Эгерде алар бир да объекти мындай каттай албаса госрегистрге, ал жок болсо, анан кызык болуп атпайбы? Мыйзам менен силердин департаментиңер бир да көлдү балансына да ала албайт. Почему? Потому что ал деген багара менен тиги жайыт деп эле жүрөт да. Көл эмес. Көлдөр жок болуп атат. Эгерде азыр аны кабыл албасак, булар деген кантип башкарат аны, кантип балансына алат? Эгерде ал багара болуп турса, жайыт көпчүлүгү жайыт болуп турат. Бай сельхозназначение болуп турат да. Эгерде ошону жана хотя бы искусственный баягы сооруженияларды өздөрү жасаган, жана дренаждын системаларында жасалынып калган, ошолорду хотя бы, потому что анын пленкалары бар да. Ана малек өстүргөн жерлерде кадимкидей бетондору бар. Ошону эксплуатация кылып туруп, жанагындай көл сыяктуу каттап койсо болот эле да. Мына мен дагы айтам, Кең Булуң айыл өкмөтүндө бир жок дегенде бир 50 үйдү каттап алат эле да. Тиги балык чарбаларга аябай кыйналып атат. Алардын балансында эмеси жок да көл. Анан элдин баары ызычуу кылып атат. Айыл өкмөттөр акча алайын десе төлөй албайт, потому что бошотуп койду да. Бүгүн ушул жумада биз ошон тесим контакт иштемек кылабыз. Болот бул. Каяктагы жумада? Мына мыйзамга киргизиш керек деп баягыдан бери айтпадым беле. Киргизип коюш керек. Если бир эле пунктты киргизип койсок, болду. Ошол көлдүн алдын баягы кодекстегидей кылып турчу, земельный кодекс бар да. Земли промышленности кылып коюш керек. Болду, акт водоэксплуатация менен эле кабыл алып койсун. Ошондо туура болот эле да. Бүгүнкүнчө уруксат болсо, Мындан Таштанов, жер суу менен жер ресурстары бар. Сиз менен сүйлөшкөндөн кийинки ведомстволук комиссия түзгөнбүз. Бүгүнкү күндө берүү тартибин иштеп чыгып атабыз. Ошол учурда сиз сунуштаган берип жатканда айыл чарба багытынан суу фондусуна өткөрүп, эгер иштебей калса, анын рекультивациясын кошуп, андан кийин кайра калыбына келтирүү иштери боюнча бүгүнкү иш алып барып атабыз. Силер мындай түшүнбөйм да. Мындай мыйзамыңарды кичине бир сыйра бир эле жолу окуп койгулачы алтындар. Эмне эле болуп атасыңар? Мен айтып атам, госрегистрге катташ керек деп атам. Мен каяктагы рекультивацияны айтып атасыңар? Госрегистрге катталса, рекультивация болбойт. Туура айтасыз. Мен айтып атам, искусственный водоем. Баштагыла, Токтогул ГЭСтин жанындагы Токтогул суу баштагыла. Жок дегенде ошондой килеген чоңдорду каттап коюш керек да. Ал искусственный водоем туурабы? Туура. Демек катталыш керек. Катташ керек да кичине границаларын билип. Анан эң чоң проблема эмне? Ошонун жээги болуп атпайбы?
Жеги канчалык защитный зона болуш керек? Канча метр отвод кылышыбыз керек? Ошол болуп атпайбы? Ошол үчүн мен айтып атам, Ысык Атай районунда бир 50-60 водоем бар. Ошону силер алышыңар керек, каттап туруп алышыңар керек. Анан кийин каттап туруп бирөөгө беришиңер керек арендага. А мен көрдүм силер договор аренданы. Өзүңөрдүн эчтекеңер жок, каттабайсыңар, аренда берип коюп атасыңар. Жарайт. Ошол үчүн айтып атам мен. Кызыл китептер болуш керек. Эми болбой, андай болот болсо кайра атлаш деч керек анда мен. Нормативный права актыны жасайбыз деп атпайбыз. Мына уже баштап рабочий комиссия иштеп жасап атабыз булардын бардыгы. Деген, кызыксыңар. Мына мыйзамды алып келип атпайсыңарбы? Мыйзамга киргиш керек. Мен таң калып атам. Бул только силерге керектүү нерсе. Силерге керектүү нерсе. Силер каттап алып болгон эменин баарын жанагы акт водоэксплуатация менен каттап коюшуңар керек. Как искусственный водоемдан 1 гектарбы, 2 гектарбы. Анан кийин арендага берип койгула да акчаны алгыла деп атам. А бүгүнкү күндө бул неразберихадан бирөөлөр мына барсаң эле айтып атат. Канчадан алып атасыңар? $3000, $2000 берип атабыз дейт да. Бул взятка. Түшүнүп атам, силерге удобно. Бирок эми элди да ойлоп койгула. Налогду төлөйм деп аткан балык чарбаларга төлөтпөй жатабыз да. Кызыкка. Бул боюнча иштер жүргүзүп атабыз. Сиз бул боюнча береле пункт кошуш керек болчу деп атам. Береле пункт. Искусственный водоемдор, промышленный деп мурункудай эле мына асыл эски бүгүнкү действующий эскиде бар бул кодексте. Ошону эле бияка алып келиш керек болчу. Ошол жерде ошону определениясы эле керек. А бүгүнкү күндө көлдөрүңөр башка жок болот атпайбы? Мына азыр силердин көлдөрүңөрдүн асты эмне? Кандай эмеси бар? Промышленныйбы же сельхозбу? Селхоз биринчи категорияда турат. Burada ар кандай? Багара, Туура. Жайыт. жайыт. Бирок эми андан бошолуп калганда. Или барып туруп, сүзүп туруп, зам министр экөөңөр балыкты санагыланда ар бир башына налог төлөсүң. Кызыксыңар силер. Анан кийин бирок багарадан бошолду да турабы? Ооба. Анан кийин эмне деп атабыз биз? Балык чарбалар акча төлөйлү деп атат. Потому что кыйнап атабыз биз аларды. Кыйнап атабыз. Граница келгенден кийин тиги төлөндү деген эми азыр алып салдык эменичи. Бир балык чарбаларгачы буларга өздөрүнө жакшы болот эле да. Бүт республика боюнча госрегистрге барып регистрация кылып коет элеңер, китептериңер болмок. Эң негизгиси суунун жээктеги 5 метр болобу, 11 метр болобу, ошону алып каласыңар. Анан кийин жана ГЭС-5, ГЭС-6-деги жана водоемдор спордуу болот го бүгүнкүгө чейин. Ошонун баары өтүп калат эле силергечи. Бардыгы өтөт эле да. Бычканы деле түшүнүксүз болуп атат, кимге өтөрүнчү. Жок, ГЭС-дегилер биздики деп атат, силер биздики дейсиңер. Ошонун баарын өткөрүшүбүз керек да, арендага алгандардын баары акча төлөш керек да. Силерге акча официально түшүп туруш керек. Өзүңөргө да оңой болот. Мына мен пилотный кылып Ысык Атадан силерге бир 50-60 көлдү өткөрүп берет элек. А бүгүнкү күндө алар түшүнүксүз болуп атат да. Кайра эле эмес кайталай беремиз силерге ушул болбогон эле нерсе. Балык чарбалар өнүгүш керек. Өнүгүш керек. Ачык болуш керек, прозрачный болуш керек. Биз эгерде бизнес менен кылсак, бизнесте эмне керек? Алар бардыгын түшүнүш керек, бардыгы түшүнүктүү болуш керек. Анан келип эле баса калып эле биз тепкилегенден алыс болушубуз керек да. Ошондуктан келдиби, правилабыз түшүнүктүү болуш керек да. Болду, мен келдимби, көл деген сөз болуш керек. Кагазды көргөзсө эле байкуштукы багара, жайыт ушундай эле болуп атат. Бүгүнкү биз нормативный права менен бардыгын түздөйбүз булардын баарын. Болот. Анткени иш болуп атат азыр. Жок, түздөгөндө мына закон кириш керек да. Мына токмоктун күшүн карагылачы. Көлдүн полный касып салдыңар, талкалап салдыңар токойлордун баарын. Эми биз жерде токой боюнча бул токой фондунун жерине токойлор берет да, токой службасы. Негизин айтканда бул нормативный право акт менен жасайбыз аны бүт. Жок, жасагандачы 60 жылдан бери жазалынбай жатат. 50 жылдан бери жазалынбай. Жазап коюш керек. Мен сунуштайм, дагы бир жумага атылаш дечи керек, потому что баягыда эле ушу жерден алдап кетти. 2 жол алдап атат. Мына келебиз, жасабыз, алып келебиз деп эле кайра эчтеке жок. Акбөгөндүкөч, бул 3-чү окууда биз сунушту киргизе албайбыз бул боюнча. 2-нчи окууда кел барган. 2-нчи окууга биз түшүргөнбүз, түшүрүп мына Атайды 3-чү окууга чыгарып атканбыз. Казыр муну жаны калканчы бир гана жолуңар бар. Если муну биз бүгүн 3-чү окуудагы алып берсек, парламентке алып берсе, бул Алтайдын ичинде күчүнө кирет. Бул кодекстин өзгөртүү менен 20 жакын мыйзам жок болот.
kotorulat, kayra жаңы болуp, ошондо ушул тиги Акбөкөнүгөч кошумча кылган сунуштук кайра бизге ошол статьясын өзгөртүү боюнча сунуш менен келесиңер, ошондо гана өзгөртүп бере алабыз да. Мына азыр чүйдөчү, мына Ысык Ата району, Сокулук району, тиги Карабалтан тегерегинде кыйналып атат. Эми кайра ушинтип кете берсек анда түшүнбөй калдым. Эми оңой эле да ошол тиги көлдөргө кызыл китеп беришибиз керек да. Жок, эми мамлекет болобу, бирөөгө катталыш керек да, көрчү. Анан кийин кызык болуп атат. Бүгүн эмне үчүн силер, мен билем, потому что Московский району, Сокулук районунда көлдүн тегерегинде толтура жерлер катылып калган. На самом деле анча гектар эмес. 1 гектар деген жерге 5 гектар деп көлдү жазып койгонсуңар. Анан кийин эми элди кыйнабайлык да, балык чарба өнүгүш керек. Балык чарба өнүгүш үчүн китеп мындай эмес болуш керек да, акча сала албай жатат ошо жергечи. Акча сала албай жатышат. Келип эле биз эмнеге жайытка силер деген балык чарбаны салып атасыңар, эмне бетон куюп атасыңар деп кыйнап атпайбы? Земинспекциячы. Анан кийин билбейм, анда водный хозяйствоңар эмне кереги бар, эгерде килейген Ысык көл, Соң көлгө окшогондорду каттай албасак. Кызык, ал биздин байлыгыбыз. Анан эгерде ошондо килейген көлдөрүбүздү каттай албасак анда түшүнүксүз да. Нурлан, эмне эле болуп атасыңар эми отдел? Муну только гана дополнительный суш менен гана кирише аласыңар азыр. Дополнительный. Муну 3-чү окууда эмес, казыр эмне кирип албайсыз регламент боюнча. Мен комитетке кайрыларымча кодексте да ушинтип салдык. Токой чарбаны деле ушинтип салдык. Мына кандай эмне болуп атат азыр? Токой кыйналып атат. Аларга өткөрүп бере турган орган калбай калды. Эмне кылабыз эми? Кызыксыңар? Экинчи окууда сиз кагаз жүзүндө сунуш беришиңиз керек эле. Жок, эми муну переработка кылыш керек. Жок, мен буларга айткам да, келебиз деген, давайте отурайлык, жазайлык депчи. Булардын укугу жок киргизгенге, только депутат имеет право. Конституцияда укугу жок булардын. Мен аны айткан жокмун. Мен мынтип айтам, буларга, мен айткам да буларга, келгиле, кайсы жерден удобный болсо ошол жерде киргизип коелу. Келгиле, чогуу жазайлык. Булар өздөрү киргизе албайт азыр. Эми айла жок, берки мыйзамдарга киргизиш керек, башка жолу жок. Муну деген күтүп отур. Биз муну бул боюнча иштер жүргүзүп атат. Нормативный права актылар менен түзөбүз дагы. Мен кызык болуп атам. Мен силерге Сиз айтканда мурда силердин жумушуңар жакшы болсун деп айтып атам. туура айтып атасыз. Көлдөрдү каттап, буларга жакыныраак болсун. Потому что акимдер менен, айыл өкмөттөр менен талашып атат азыр. Талашып атышат. Булар барышат, тигилер кууп жүрөт, биздики дейт, булар биздики дейт, анан эми кызык болуп атпайбы? Аккөндүгөн ошо сиздин айтып атканыңыз баары туура. Просто экинчи окууда биз үчүнчү окууда эчтеке киргизе албайбыз да. Эгерде сиз кат менен киргизип койгондо жакшы. Эми мындай да келип атат. Эми билгениңерди кылып алгыла. Ушинтип эле жасай бергиле, бардынчы. Бирок эми иштешибиз керек да. Эми кодексти карабайсыңарбы? Аягында ким күнөөлүү? Силер ушинтип алып турасыңар да, аягында депутаттар, аягында ушул депутаттар кабыл алды, депутаттар момундай. Эми айтып аткан нерсеничи чогуу эле жасайлык да. Анан кийин силер түшүнүп атам, мэрге келгенде эле эстеп атасыңар мунун баарынчы. Силерге керектүү нерсе да. Бул азыр иштебей калсачы кайра ким күнөөлүү? Депутат күнөөлүү. Кодекс түшүндө ушинткенсиңер, эме жер кодексин. Аягында ким? Өзүңүз күнөөлүү болуп калдыңыз го азыр. Карасаңар эменин бар. Ким десе Кенжебаев мына минтти депчи. А бу жерден отуруп алып туруп ар бир статьяга талашып атышты да туурабы? Айтсаң болушпайт. Анан аягында эң жакшы иштеп кетсе өкмөт жакшы. Жаман жагы болсо эле бүттү депутаттар жаман. Бул жерде биз азыр отурум жасап, жанагы көлүмдөрдүн баардыгы инвентаризация болгон. А бизге дагы жакшы болот булчу. Ошон үчүн муну эме нормативдик правилыкты актайбыз. Жигиттер, силерге керек жок, кылбайсыңар. Мен билем. Эгерде силерге ушунчалык болсо ошол жерден келип туруп анан кийин эме бериңиз да Акбөкөнүгөн. Сиз бериңиз экинчи булардын азыр кодекстен кийин подзаконный акты кабылданат. Ошол мен жазып бергенде эмес. Кеп буларга керек нерсеничи неге жазабай жатат? Таң калыш болуп атпайбы? Неге жазабай жатат? Биз жасап коелу, сиз бериңиз сунушуңузду. Биз кабыл алып берели. Жок, кеп анда эмес да, мындай болуп атпайбы? Эми бирөөлөр акча чогултуп атат ал балык чарбаларданчы. Анан эми токтотуш керек да. Токтотуш керек. Эмне үчүн? Бана жана көлдөгү садоктор деле ушу кыйналып атпайбы, ушинтипчи. Келип налог төлөйүн десе, налогтон бошотуп койгон. А бирок кыйнап атышат баары.
Var dem aytkanda. Dagı barmı sorular? Anda hurmatly deputatlar, Kırgız Respublikası Su Kodeksinin dolboru jana Kırgız Respublikası Su Kodeksi koldonuğa girgiziүү jönүndө Kırgız Respublikası mыйзам dolboru 3. okuda добуш коём, добуш берип койсоңуздар. Макул, каршы 1. 2 каршы. 3. okuda kabul alındı. Köpçülük menен. Rahmat.